Жақшылыққа чақырып, жамандықтан қайтару. Алла Таала Құран-ы Каримде мындай деп айтады: сілер адамзаттың жақшылығы үшін шығарылған ең жақсы үмметсіңір. Кальби аттуу тафсир алымы бұл аят ислам үмметінің башқа үммет жана елдерден барту екенін баяндайды. Демек, ислам үмметі ең жақсы үммет екендігінде талаш жоқ деп шешмелеген. Аятта адамзат үшін шығарылған деп айтылған сөз адамдардың жақшылығы жана пайдасы үшін қылымдар бойы өзгөчөлөнгөн жана таанылган деген маанини түшүндүрөт. Жогорку аяттын уландысындагы жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар жана Аллага ишенесиңер деген сөз үммөттүн барталышынын себебин түшүндүрөт. Эгер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу милдетин таштап салышса, баалуу сапаттан ажырашат. Демек, кайырдуу жана бартуу болуунун шарты жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыюу болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: адамдардын эң жакшысы адамзатка пайдалуу болгону, адамдардын эң жаманы адамдарга зыяндуу болгону. Аятта айтылган Аллага ишенесиңер деген сөз Алланын бирдигин тааныйсыңар, ишенимде бекем болуп, Азирети Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Алланын элчиси экенин тастыксайсыңар дегенди түшүндүрөт. Анткени Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлыгын кабыл албагандар Алла Таалага ишенген болуп эсептелбейт. Себеби алар Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааладан алган кабарларын өзү ойдон чыгарган деп ойлошот. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху баяндайт: Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин уктум: араңардан бирөө бир жаман ишти көрсө, аны колу менен түзөтсүн. Эгер ага чамасы жетпесе, анда тили менен түзөтсүн. Буга да чамасы жетпесе, жүрөгү менен ичинен четке каксын. Бул ыймандын эң алсызы. Муслим ыйманда келтир. Кээ бир алымдар бул хадиске төмөндөгүчө түшүндүрмө беришет. Жаман иштерди күч менен өзгөртүү бийликте турган башчылардан, сөз менен кайтаруу аалымдардын, чын көңүлдөн каршы туруу жалпы мусулмандардын милдети. Айрым аалымдар болсо мындай бөлбөй ар бир мусулман жамандыкты кайтарууга милдеттүү экенин айтышат. Алар бул көз караштарына төмөндөгү аятты далил кылышат. Жакшылыкта, такыбалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөктөшпөгүлө. Демек, жакшы иштерде жардамдашуу, жакшылыкка үндөө, жамандыкка жана душмандыкка алып бара турган жолдорду мүмкүн болушунча азайтуу, жада калса жоюуга аракет кылуу ар бир момундун милдети. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде: ким бидатчыга каршы чыкса, Алла Таала анын жүрөгүнө коопсуздук жана ыйман толтурат. Ким бидатчыны басынтса, Алла Таала аны эң коркунучтуу күндө кыяматта коопсуз кылат. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйгандар Алла Тааланын жер жүзүндөгү өкүлдөрү, анын китебин үйрөтүүчү жана элчисинин өкүлдөрү деген. Хузайфадан радиаллаху анху риваят кылынган бир хадисте мындай деп айтылат: адамдардын башына бир күн келет, ошондо эшектин тарпы алар үчүн жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга караганда сүйкүмдүүрөөк болуп калат. Муса алейхиссалам Алла Тааладан: о жараткан Алла, момун бир тууган үчүн дуа кылып, аны жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйган киши кандай соопко ээ болот деп сураганда, Алла Таала анын ар бир сөзү үчүн 1 жылдык ибадаттын сообун жазамын жана ага тозок азабын тарттыруудан уялам деп жооп берген. Бир кутси хадисте Алла Таала мындай дейт: о адам баласы, тообону кечиктирген, куру кыялдар менен жүрүп акыретке соопсуз келген кишилерден болуп калбагыла. Андай адамдар колчулук кылган пенделер сыяктуу сүйлөгөнү менен мунафыктардын ишин кылышат. Өздөрүнө буйруганга көздөрү тойбойт жана жокшулукка сабыр кыла алышпайт. Такыба кишилерди сүйгөнү менен өздөрү аларда эмес. Мунафыктарды жек көргөнү менен өздөрү ошолордон. Жакшылыкка чакырышат,
бирок өздөрү жасашпайт. Жамандыктан тыюуга аракеттенишкени менен өздөрү ошол ишти жасоону уланта беришет. Азирет Али радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыр заманда бышып жетилбеген, акылы кыска, адамзаттын эң жакшысынын сөзүн сүйлөгөнү менен көмөкөйүнөн ары кетпеген, жүрөктөрүнөн чыкпаган калк болот. Алар ок аңды тепчип өткөндөй динден чыгышат. Бухари. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Мираж түнү эриндери кайчы менен кыркылган бир топ кишилерди көрүп, "О Жабреил, булар кимдер?" деп сурадым. Жабреил: "Булар үммөтүңдөн башкаларды жакшылыкка чакырганы менен өздөрү жасабаган үгүтчүлөр" деди. Ахмад бин Хамбал 13:103. Алла Таала өздөрү аткарбастан башталарды гана жакшылыкка чакыргандар тууралуу төмөнкү аятта ачык айкын баяндаган. Ыйык китепти окуп туруп, элди жакшылыкка чакырып, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Акылыңарга келбейсиңерби? Бакара сүрөсү. Башкача айтканда, Алла Тааланын китебин окуп туруп, анын буйругунун ыңгайында жашабайсыңар деп айтылууда. Анткени бул кишилер башкаларды садага берүүгө чакырганы менен өздөрү беришчү эмес. Мына ушул себептен момундар башкаларды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу менен бирге өздөрүн да унутпаш керек. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: Момун эркектер менен момун аялдар бири-бирине көмөкчү. Алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосушат. Намаздарын толук аткарышат. Момундар башкаларды жакшылыкка чакыргандар деп сыпатталды. Жакшылыкка чакырбагандар бул аятта айтылган кишилерге кошулбайт. Алла Таала жакшылыкка чакыруу милдетин аткарбаган коомдорду мындайча сындайт. Алар бири-бирин жасаган жамандыктарынан тосушчу эмес. Чындыгында алардын жасаган иштери кандай жаман. Маида сүрөсү. Абу Дардадан риваят кылынган бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Же жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар, же болбосо Алла Таала башыңарга өтө зулум падыша алып келет. Ал улууларыңарга урмат, кичүүлөрүңөргө ырайым кылбайт. Араңардагы жакшы кишилердин кылган дуалары да кабыл болбой калат. Алла Тааладан жардам сураганы менен жардам болбойт. Күнөөлөрү кечирилсин деп жалбарышат, бирок кечирилбейт. Тирмизи 2169. Азирет Айшадан риваят кылынган бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Таала 18 000 жан саны бар калкты жазалады. Алардын кылган иштери пайгамбарлардын кылган иштериндей эле деп айтат. Сахабалар: "О Алланын элчиси, муну кандай түшүнсө болот?" дешкенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Алар Алла үчүн ачууланышчу да эмес, жакшылыкка чакырышып эскертишчү да эмес" деп жооп кайтарды. Абу Зар аль-Гифариден радиаллаху анху риваят кылынган боюнча, Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху Алланын элчисинен саллаллаху алейхи вассалам: "О Алланын элчиси, мушриктер менен согушкандан башка жихад барбы?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, жер жүзүндө Алла Тааланын шейттерден да жогору турган мужахидтери бар. Алар саламаттыкта жеп ичишет жана жер бетинде басып жүрүшөт. Алла Таала алар менен көктөгү периштелерге сыймыктанат" деп жооп берди. Абу Бакр радиаллаху анху алар кимдер деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар жана Алла үчүн сүйүп, Алла үчүн ачуулангандар. Бул кишилердин бейиштеги сарайлары шейттердин сарайларынан да бийикте тураарына жаным колунда турган Аллага касам ичип айталам" деп айтты. Алла Таала Мусадан алейхиссалам: "О Муса, мен үчүн бир иш кылдыңбы?" деп сурайт. Муса: "О жараткан Алла, сен үчүн намаз окуп, орозо кармадым, садага бердим, сажда кылдым, өзүңө шүгүрчүлүк айттым, китебиңди окудум, сенин атыңды зикир кылдым" дейт. Ошондо улуу жараткан: "О Муса, намаз сага жол көрсөтөт, орозо сенин калканың,
Берген садағаң саға көлөкө болуп берет. Саждада айткан тасбихиң бейиштеги дарагың болуп өсөт. Китебимде окугандыгың сыйы бейиштеги сарайлар менен үр кыздар. Менин атымды эстегениң сага нур болот. Эми жеке мен үчүн эмне иш кылдың? Ошондо Муса алейхиссалам: О жараткан Алла, жеке сен үчүн аткарыла турган ишти көрсөт, мен ошону жасайын деди. Алла Таала Мусага: О Муса, менин ыраазычылыгым үчүн бирөө менен дос болдуңбу? Мен үчүн бирөө менен душман болдуңбу? Деди. Алланын алдында эң сүйүктүү иш Алла үчүн сүйүп, ал үчүн жаман көрүү экенин Муса алейхиссалам ошондо түшүндү. Абу Убайда бин Жаррах радиаллаху анху Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассалам Алланын алдында эң жогорку бааланган шейит ким деп сураганда, пайгамбарыбыз зулум падышаны жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга аракет кылып, ошол себептен өлтүрүлгөн пенде деп жооп берди. Мунзири Таргиб ва Тархиб. Хасан Басриден рахиматуллаху риваят кылынганы боюнча, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Үммөтүмдүн шейиттеринин эң улуусу зулум башчыга барып, аны жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарууга аракет кылып жатып, ошол зулум башчы тарабынан өлтүрүлгөнү. Ал шейиттин бейиштеги орду Хамза менен Жафардын ортосунда. Бул Табарани Мужамул Аусатта келиптир. Алла Таала Юша бин Нун пайгамбарга алейхиссалам сенин коомуңан 60 000 жаман киши менен бирге 40 000 жакшы кишини жок кылам деген вахий жиберет. Юша алейхиссалам: О жараткан Алла, жамандар үчүн айтаар сөзүм жок. Бирок жакшыларды кыйратышыңдын себеби эмне деп сурайт. Алла Таала: Анткени алар жамандыктарды мен үчүн жаман көрүшпөдү жана алар менен чогуу жеп ичишти деп жооп кайтарат. Анас бин Малик радиаллаху анху төмөнкүчө риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Өзүбүз толук аткармайынча жакшылыкка чакырбайлыбы? Өзүбүз толук арылмайынча башкаларды жамандыктан кайтарбай эле коелубу деп сурадык. Ал бизге: жок, жакшылыкты толук аткара албасаңар да, ага башкаларды чакыргыла. Жана ар кандай жамандыктан оолак боло албасаңар да, башкаларды жамандыктан кайтаргыла деп жооп берди. Улуу аалымдардан бир киши уулдарына төмөндөгүдөй насаат айтты. Араңардан бирөө жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргысы келсе, өзүн сабырдуулукка даярдасын. Жана Алла Таала бере турган соопко ишенсин. Анткени Алладан келе турган соопко ишенген киши тарткан кыйынчылыгынын ооругун сезбейт.